Жогорку соттун төрагасынын орун-басары Нургүл Бакирова КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын эл аралык байкоочуларын кабыл алды. Жолугушууга Тажикстан Республикасынын Мажлиси Олинин, Мажлиси Миллинин конституциялык негиздерди, адамдын жана жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча комитетинин төрагасы, КМШнын аталган ассамблеясынын эл аралык байкоочулар тобунун координатору Ватанзода Махмадали Махмадулла башында турган 30га жакын байкоочулар, ошондой эле Бишкек шаарынын административдик сотунун төрагасы Азиз Ишалиев, Бишкек шаарынын административдик сотунун судьясы Эрмек Иманалиевдер катышты. Өз сөзүндө Нургүл Бакирова демократиялык мамлекеттерде шайлоо бийликтин легитимдүүлүгүнүн көрсөткүчү жана жарандардын эркин тандоосун камсыз кылган эң маанилүү институттардын бири экендигин айтты. Конституция Кыргызской Республики закрепляет ключевые положения, определяющие основы народовластия и роль судебной власти в их обеспечении. В частности, в Конституции указано, что народ осуществляет свою власть непосредственно на выборах и через органы государственной власти. Суды обеспечивают защиту прав и свобод человека, включая избирательное право. Жолугушуунун жүрүшүндө байкоочулар шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча бир катар кызыктырган суроолорун узатты. Нургүл Бакирова бардык берилген суроолорго кеңири түшүндүрмө берди. Анын ичинде шайлоо мыйзамдарынын өркүндөтүлүп жатышы жана сот бийлигинин бул жааттагы ролу тууралуу маалымат берди. Белгилей кетсек, 2025-жылдын 28-30 ноябрындагы мезгилде КМШга катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын эл аралык байкоочулар тобу 2025-жылдын 30 ноябрына белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн муурда шайлоого кыска мөөнөттүү мониторинг жүргүзөт. Кыска мөөнөттүү мониторингдин алкагында аталган эл аралык байкоочулар шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү жөнүндө объективдүү түшүнүк түзүү үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилиги, ошондой эле башкаруу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен жолугушууларды өткөрүүдө.